Саламатсыздарбы кыргыз футболунун көрөрмандары. Бүгүнкү чыгарылышта интервью подкаст форматында кыргыз футболунун алган эмес, үнө футболунун көрөрманы болгон Гүлжигит агабыз менен маек курууну туура көрдүк. Гүлжигит байке, эң биринчи Кыргызстан чемпионаты жөнүндө сөз кылсак. Нурбол Бактыбековдун келечеги боюнча, эгер ал бул сезондо жакшы оюн көрсөтсө, кийинки сезондо кайсы клубка өтүүсү мүмкүн деп ойлойсуз? Ассалам алейкум, футболбек каналы. Мен Гүлжигит. Алгач Нурбол Бактыбеков кайсыл учурлардан баштап медиа жаатына эл оозуна түштү. Нурбол Бактыбеков адашпасам буга чейин ошол биздин U23 же 20 жаштар курамабызда ойногон. Андан кийин өткөн сезондо Дордой сабында дагы бир катар оюндан алып барган. Ал жакта өзүнүн мыкты деңгээлде көрсөтө алган эмес. Ошол себептен эми билесиздер, бул жылы көптөгөн клубтарыбыз жаңы легионер оюнчуларды алганына байланыштуу Нурбол Бактыбеков дагы дал ошол Дордой сабынан чыккан жана бүгүнкү күндө Кыргыз Алтынга келип кошулду, Кара Балтанын командасына. Натыйжада бүгүнкү күндө дал ошол Кара Балтанын негизги лидерине айланды. Адашпасам 4 гол бар. Ооба, Бомбардир сабында Азия голго, ошондой эле кечээки жакынкы оюндарда дагы голдор киргизип, өзүнүн атын таблого жаздырып кое алды. Бул да эгерде мына ушундай таризде оюн уланта турган болсо жана ошондой эле бул сезондо өзүнүн мыкты деңгээлде көрсөтө турган болсо, балким чет жактарга чыгышы мүмкүн. Жок болбоду дегенде мына ошол өзүбүздүн клубтардан топ даражадагы Мурас Юнайтедке же болбосо Абдыш Атага келиши кыйыныраак, анткени Абдыш Ата болушунча легионер оюнчуларды алып келип атат. Ошол себептен Абдыш Атадан башка клубтарга, балким Барска өтүшү мүмкүн. Менин жеке пикиримде 2 клуб бар. Бирөөсү Барс, бирөөсү кайра эле Дордой. Мына ошол 2 клубтун бирөөсүнө өтүшү мүмкүн. Абдыш Ата бул сезондо чемпиондук үчүн ат салыша алабы? Жана бул формадагы клубтан АФК чакыруу лигасында кандай ийгиликтерди күтсөк болот? Азыркы учурда Абдыш Ата баштапкы оюндары бир аз ийгиликсиз баштады, бирок ошого карасында акыркы 3 оюндан бери жеңилүү эмне экенин биле элек. Албетте минимал эсеп менен жеңсе дагы, бирок колдон келишинче 3 упайды алууга аракетин баштады бул команда. Буга чейинки мен ошо Гүлжо Гоу YouTube баракчамда дагы айтып кеткенбиз. Абдыш Ата жарым сезонго чейин өзүнө келе албашы мүмкүн, анткени баардыгы топ даражадагы оюнчуларды алып келип жатат. Мурдагындай курамдар жалпысы кеткен башка клубтарга. Бирок бул жолкусунда жалаң легионер менен топтолгонуна байланыштуу адаптация деген нерсе бар. Адаптация болушу бир аз кыйынга турат. Ошол себептен жарым сезон өзүнө келе албашы мүмкүн. Бирок андан кийин гана эгерде легионерлер өздөрүнүн оюндарын чыгарып, бири-бирине болгон көнүмдөрдү ишке ашырган болсо, анда бул команда дагы мурдагыдай пик даражага чыгышы мүмкүн. Ошол нерсе акырындык менен болуп жатат. Баштапкы оюнда Элбести жеңди. Ал жерде Элбес бир аз жаштык кылып койду. Бирок андан кийин Мурас Юнайтедке, ошондой эле Дордойго жеңилип калды. Мурас Юнайтедке 3-0 жана ошондой эле Дордойго 0-1 эсебинде жеңилди. Бирок андан кийин Абдышка 2-1 эсебинде Нефчини, кийин Ошмал диерди. Аягында кече жакында эле мына ошол алганын жеңген абалда керектүү упайларды чогултуп, азыркы учурда чемпиондукка болгон кадамдарын бир аз болсо жакындаштырып алды. Билесиздер, Мурас азыркы учурда упайлары Дордой менен бирдей эле болгону, голдор айырмачылык менен көбүрөөк болгонуна байланыштуу биринчи орунга чыгып кеткен. Абдыш Ата азыркы учурда 12 упай менен 4-орунга келе жатат. Биринчи орундагы МЮдан болгону 4 эле упай айырмачылык бар. Эми кийинки оюндарда дагы дал ошол Абдыш Ата командасы Мурас Юнайтед менен жана башкалар менен дагы оюн көргөзөт. Деги эле мына ошол сезондо биздин КПЛбыздагы мыкты дарежеде оюндарды көргөзүп жаткан чагы. Ал эми АФК чакыруу кубогунда Абдыш Ата кандай ойношу мүмкүн дей турган болсоңуздар, азыркы учурда мына ошол курам менен ойун алып барышат. Башка айласы жок. Миң аракет кылып, кандай десек, адаптация кайсыл жерге чейин болсо, ошол акыбал менен чакыруу кубогуна барышы мүмкүн да. Эгерде азыр ушундай акыбал менен барат болмосо деле оюндар көргөзө алышы мүмкүн, бирок мурдагыдай эмес. Эгерде бир канча убакыттан кийин адаптация болуп туруп, легионерлер өздөрү мына ошол бири-бирине каршы көнүмдөр жасай ала турган болсо, анда ал жактан дагы биздин Абдышкадан мыкты бир жыйынтыктарды күтсөк болот. Азыркы учурда Чемпиондор лигасында албетте Барселона фаворит катары көрсөтүлүп жатат. Аны менен катар ПСЖ дагы финалга чыгуусу мүмкүн. Бирок финалда Арсенал менен Интер чыгып кетүүсү да мүмкүнбү? Деги эле Чемпиондор лигасы тууралуу оюңузду айтса кетсеңиз. Колдон келишинче айта достор, бирок эгерде ката кетишер болсо таарынбайсыздар жана кечирип коесуздар деген үмүттөбүз. Алгач эле Чемпиондор лигасы. Бул жолу Чемпиондор лигасында өтө драматик сенсация десек дагы туура болот. Анткени мына ошол фаворит деп атат деген Бавария чыгып кетти, Ливерпуль чыгып кетти, топ даражага жетип келген команда. Андан кийин кече жакында эле Реал Мадрид Арсеналдан жеңилип бул Чемпиондор лигасынан кош айтышты. Натыйжада Барселона, Интер жана ошондой эле Арсенал, ПСЖ калды.
Бул жарым финалдыктарда алгач ошол Арсенал менен ПСЖ, андан кийин Барселона, Интер командалары ойноп беришет. Эми бул командаларга акырындык менен токтолуп өтөлү. Интер менен Барселона. Азыркы учурда Интер менен Барселона өз ара жалпылай 18 оюн өткөзгөн болсо, алардын 10 оюнунда Барса жеңген, 3 оюнда Интер жеңген. Калган оюндарда тең чыгышкан 5 оюн. Бул дегени жалпылай мына ушул команда экөө, эгерде тарых баракчаларын карап көрсөңүздөр, өтө чоң айырмачылык менен бири-биринен жеңилген эмес да. Болгону ошол Копа Гампера деген, Жоана Гампера деген бир кубок бар эмес беле? Ошондо гана 2007-жылы Барселона Интерди 5-0 эсебинен жеңген. Башка учурларда эч кандай өтө чоң эсеп менен жеңилген эмес. Интер дагы Барса дагы. Болгону ортодогу айырмачылык 1-0 же 2-1 же 2-2 же 3-3 болуп бүткөн. Эң акыркы оюндары 3-3 эсеби менен жыйынтыган бул командаларды 2022-жылы. Натыйжада бере турган болсок, Барселона дагы, Интер дагы азыркы учурда кийинки этапка чыгууга бирөөсүндө мисалы 55% Барселона кийинки этапка өтө турган болсо, 45% мүмкүнчүлүк менен Интер дагы кийинки этапка өтүшү мүмкүн. Анткени азыркы учурдагы Интердин акыбалы өтө жакшы. Өзүнүн Серия А лигасында дагы биринчи орунда кире жатат. Албетте эми неаполдуктар менен упай талашкан абалда, бирок ошого карабастан ишенимдүү оюндар тартуулашууда. Деги эле мына ушул Интер, Италия командалары таптакыр башкача оюндар көргөзөт. Табышмактуу оюндар, мындай кандай десек, туруктуу бир каршылык көргөзө ала турган командалардын катарына кошсок деле болот да, бул Италия клубтарын. Анткени билесиздер, 2007-жылдары, 2005-жылдары мына ушул миландыктар деги эле Италия клубтары дүйнө жүзүнө, Чемпиондор лигасында өтө бир мыкты ат менен таанылып, дүйнө элине өзүн көрсөтө алган. Ошол себептен эми Интерди жөнөкөй команда катары санабашыбыз керек. Баварияны эмне кылды? Баварияны эптеп Бавария Мюнхен командасы гол киргизет, бирок стандарт абалдардан Интер командасы 2 гол жаратып кеткен. Бул да болсо балким Барселонага каршы иштеп калышы мүмкүн. Ошол себептен эми азыркы учурда Барселона Баварияда мен жеке пикиримде 45% Интер болсо, 55% Барселона командасы кийинки этапка финалга чыгышы мүмкүн. Ал эми башка команда бул албетте Арсенал менен ПСЖ. Бул эки команда бул убакка чейин канча жолу кездешкен дейт турган болсоңуздар, Paris Saint-Germain менен Арсенал командасы 7 жолу өз ара беттеш алып барышкан. Булардын 4-өсүндө Арсенал жеңген болсо, 3-өсүндө тең чыккан. Ал эми Paris Saint-Germain командасы бир да жолу Арсеналды жеңе эле экен. Бул таныш сөз болсо керек, билесиздер. Реал Мадрид дагы официалдуу оюндарда Арсеналды жеңе элек болчу. Бүгүнкү күнгө келип эми Paris Saint-Germain дагы Арсеналды жеңе эле экен. Кыскасы, бул жолкусунда дагы эми Арсенал командасы туруктуу оюндар көргөзүп келе жатат. Өзүнүн болгон күч аракеттерин Чемпиондор лигасында сактайт. Анткени АПЛда билесиздер, экинчи орунда камсыздаган, натыйжада кийинки Чемпиондор лигасына катышууга мүмкүнчүлүк бар ансыз деле. Ошол себептен болгон күч аракетин бул жакта эми Чемпиондор лигасына калтырат. Ал эми Paris Saint-Germain мүнөтүнөн мурда ошо Лига 1 Франция чемпионатында чемпиону аталды. Азыркы учурда болгон ошо Дембелелерди, Барколаларды бардыгын Луис Энрике бүгүнкү күндө Чемпиондор лигасын сактап отурган чагы. Ал эми өзүнүн Лига 1 чемпионатында Кварацхелия башкаларды бардыгын түшүрүп атат. Экинчи курам чөтө десек деле туура болот. Ошол себептен бул жакта мен 50-50% айтат элем. Анткени Арсенал азыркы учурда туруктуу бир оюндарды көргөзө алат. Ал эми эң кооптуу жагдай бул албетте ортоңку жарым коргонуу бөлүгү. Жарым коргонуу бөлүгүндө ошол эле Одегард жардам бериши мүмкүн. Райс деп кечегидей мисалы Реалга 2 гол жаратып кетпедиби штрафнөнчү. Ошосуң арында балким тарыхый учурлардагы эртең оюндарда көрүп калышыбыз мүмкүн. Барселонанын чабуылчулары болгон Рафиня менен Левандовскийдин мыкты бомбардир аталууга кимсинде шанс көбүрөөк? Рафиня же Левандовский мыкты бомбардир аталууга кимде шанс көбүрөөк дейт. ЛЧЛ Чемпиондор лигасында азыркы учурда билесиздер, бомбардир саппашында Серо Гирасси, Боруссия Дортмунд чабуучусу. Тилекке каршы бул команда Чемпиондор лигасынан кош айтышкан. Жеке пикиримде бул жерде эми Рафиня ашып кетсе керек. Анткени билесиздер, кеч жакын эле жаңылык чыкты. Роберт Левандовский эртеңки 26 апрелдеги Эл Классико финалда дагы ошондой эле Интерге каршы 2 беттешти дагы өткөзүп жибериши мүмкүн, жаракатына байланыштуу деп Мондо Депортиво журналы жазып чыкты. Бул да болсо эми чындыкка жакыныраак экендигин билесиздер. Депортиво азыркы учурда Испания чөлкөмүндө жакшы эле аброю бар журналдар. Ага ишенсек деле болот. Булак десек деле жаңылышпас дейбиз. Кыскасы, азыркы учурда Рафинядан мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк.
Ал эми Ламин Ямал да иши мүмкүн. Ламин Ямал тилекке каршы бул жолкусунда ассист катары өз атын таблого жаздырышы мүмкүн, бирок ал да болсо бир аз кыйыныраак. Анткени Рафиня дагы азыр биринчи орунга кире жатат. 12 оюнда 7 ассист берген жана ошондой эле 12 гол жаратып Чемпиондор Лигасында өз тарыхын жазып жаткан чагы десек деле болот. Барселонанын Реал Мадрид менен болчу беттештери менен катар Интер менен Чемпиондор Лигасында оюну болот эмеспи? Бул Барселонага кыйынчылык жаратышы мүмкүнбү? Кыйынчылык жаратышы мүмкүн, бирок ортодо бир канча убакыт эс алуулар болот. Анткени билесиздер 27 26 апрелден 27 апрелге караган түнү каталондук Барселона менен Мадридтик Реал өз ара Кубок Испаниянын финалдык беттешин өткөзөт. Ошол себептен бул командалар азыркы учурда Реал Мадридке башка мүмкүнчүлүк жок. Болушунча мына ушул кубокту жеңиши керек, реванш алуу үчүн дагы жана ошондой эле өзүнүн аброюн сактап калуу үчүн дагы. Ал эми Барселонага кандай? Барселонага эгерде кубок боло турган болсо жакшы. Бирок Чемпиондор Лигасы эң негизги кандай десек тапшырмалардын бири катары турат. Анткени арадан 2 күн өтүп атып эле дал ошол Барселона Интерге каршы Чемпиондор Лигасынын жарым финалында алгачкы беттешке чыгат. Бул жерде эми кандай десек Ханси Диттер Флик болушунча күч коротпойт Реалга каршы. Мен жеке пикирим да, анткени Реал деле азыркы учурда мурдагыдай акыбалында эмес, кыйынчылык жаратып атат. Ошол эле коргонуу бөлүгүндө бир топ катар кемчиликтер бар. Тиба Куртуа дагы жаракатына байланыштуу толук кандуу майданга түшө элек. Андреа Лунин дагы жаракаттан байланыштуу бул оюндарга чыгып жардам бере албайт. Ал эми 3-чү дарбазачы тилекке каршы өзүнүн өткөндө оюндарында карасак мыкты деңгээлде көрсөтө алган жок. Андыктан Реал Мадрид менен Барселона мурдагыдай оюн көрсөтпөсө дагы болушунча күч аракети бул жерде эми Барселонаныкы Чемпиондор Лигасына каратылат. Ла Лигада ким чемпион болушу мүмкүн? Азыркы учурда Ла Лигада Барселона 32 оюн жыйынтыгы боюнча 73 упай менен биринчи орунда. Ал эми Мадридтик Реал 69 упай менен экинчи орунда кире жатат. Бул жакта эми Ла Лигада чемпион болуу үчүн Барселона менен Реалда гана мүмкүнчүлүктөр сакталып калды десек деле туура болот. Анткени алда дагы 6 тур бар. 6 турда Барселона бир жагынан Ла Лигага көңүл бурса, бир жагынан ошол Чемпиондор Лигасына болгон күч аракетин сарпташат. Ошонун натыйжасында балким бул жолу Реал Мадрид дагы камбэк кылып кетиши мүмкүн акыркы оюндарга келип. Анткени билесиздер, Барселонада көбүнчө жаштардан курам түзүлгөн соң ал жактан көбүнчө физика жаатынан алсыз болуп чарчап калышы мүмкүн. Бул нерсе буга чейинки оюндарда көрүлгөн. Буга чейинки сезондордо дагы көргөнбүз. Ошол эле мисалы Гави көп оюндарга түшкөнүнө байланыштуу жок жерден эле өзүнүн бутун кокустатып бир жыл Барселонага жардам бере алган эмес. Ошол себептен эми бул нерселер дагы болушу мүмкүн десек да эсептесек, бул нерселер дагы ошондой алдыңкы күндөрдө байкап калышыбыз мүмкүн десек дагы туура болот. Ал эми калган топ 5 чемпионаттачы? Ал эми башка топ 5 чемпионаттарда Ливерпуль чемпион болушуна бир эле оюн калды. Бир оюн жеңе турган болсо чемпиондукка аталат. Ал эми Ла Лигада Барселона Реал экөө талашат. Италияда Интер менен Неаполдуктар өз ара чечип ала турган болсо, Франция лигасында биринчи орунда албетте мөөнөтүнөн мурда Парис Сен-Жермен чемпион аталды. Ал эми Бундеслигада азыркы учурда Бавария Харри Кейн акырындык менен болсо дагы мына ошол алгачкы титулга ээ болууга жакын турат. Ал эми Кыргызстан чемпионатында кайсы клуб чемпион болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Негизги 4 клуб азыркы учурда өзүнүн мыктылыгын көргөзүп баштады. Ошол эле Мурас Юнайтед, Алай, Дордой жана Абдыш Ата. Мен ушул 4 команданын бирөөсү чемпион болсо керек деп турам. Эми жеке пикиримде өзүмдүн колдоом боюнча мен да күйөрмөн катары айтып кетейин. Мурас Юнайтедти колдоого калам. Анткени азыркы учурда Мурас Юнайтед жакшы эле формада. Буюрса чемпиондукка талап кер. Ал эми Алай клубу таарынбасын. Мына ушуну менен биздин интервью подкаст форматына чыгарышыбыз соңуна келип жетти. Гүлжигит байке, бүгүнкү маек үчүн сизге чоң рахмат. Достор, кийинки чыгарыштарда жолукканча.